Саламатсыздарбы, урматтуу Леди KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн ушул жашоодогу айрым актуалдуу суроолорго жооп алуу үчүн белгилүү психолог Барчина Кадырбековнаны студиябызга чакырдык. Сиз ошол Instagram дүйнөсүндө аябай популярдуу экенсиз. Коуч катары, психолог катары деп ойлойсуз. Ошондой болсо дагы баягы биздин көрөрмандарга, биздин катталуучуларга да бир жолу өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Ооба. Мен кесибим мугалим. Педагогика, психология бул экинчи менин кесибим. Кызыгып калып 12-13 жыл мурда анан экинчи жолу билим алдым. Бул психологияга деле негизи жөн адам келбейт деп ойлойм да. Биринчи өзүнүн көйгөйүн изилдеп жүрүп, анан ушул чөрөгө туш келет болуш керек. Сиз дагы кандай келип калдыңыз эле? Сиз туура айттыңыз, ошондой эле болду. Мен башында кандай мынтип ойлойбуз да баарыбыз элечи. Мен сонун күйөөгө тийсем эле аябай бактылуу болобуз, анан кийин эме акча болсо эле, же болбосо байлык болсо эле бактылуу болобуз деп бир башкача бир ишенимдер менен жашайбыз да. Анан турмушка чыгам, аябай жакшы окуганмын, анан кийин жакшы кызмын, бирөөгө мындай жамандык кылбаган адаммын. Мен оюмда жакшы адаммын. Анан ошол жакшы, менин оюмдагы жакшы адам менен мен жакшы окуш керек деген нерсе мен жашоомо келгенде иштебей калды. Анан жашоомдо эми мындай оорчулуктар болду. Ушундай уровеньге чейин жетти. Биз таарынышып көпкө чейин даже жолдошум экөөбүз орто жолдо жүрүп калдык, 2 бала бар болчу. Анан мен түшүндүм, значит, мен жакшы адам экендигимде жардам бере албайт турмушка. Мен өзүмдү кандайдыр бир жерден түшүнбөй атам. Менин ошибкам эмнеде деп баштаганда, анан ушул психологко бардым, Москвада жүрүп калдым. Психологко бардым. Психологко баргандан кийин анан бул илимге мен кызыгып баштадым. Мен аябай проблема кылган нерселерди психолог оңой эле чечип берип койду. Ал менин көзүмө сыйкырчыдай көрүндү. Анан дүйнө жүзүндө эң крутой адам ушул экен го дедим да. Өзүм психологияны кызыгып окуй баштадым. Ошондой болду. Ошондо чын эле баягы биз чоң көйгөй катары көргөн үй бүлөлүк маселелер бул илимде мындай оңой эле чечилет окшойт го, Мисалы, биз көп учурда эмнени ката кетирет экенбиз да үй бүлөлүк жашоодочу? Илимде дейин десем жаңылышам, анткени өздөрү психолог болуп туруп деле проблемаларын чече албагандар бар. Бул жакта адамдын жан дүйнөсү, сезимдери, анан жашоонун жолдору жөнүндөгү кандайдыр бир формулалар бар экен да, жөнөкөй формулалар бар экен. Албетте окуп эле сразу мен да өзүмкүн оңдоп кете алган жокмун жашоомду. Бир канча направленияда психологияны изилдедим. Акыры бир өзүмдүкүнө түштүм дагы, анан психологиянын истинасын түшүнүп калгандан кийин анан мен биринчиден үй бүлөмдү кайра восстановление кылдым, бактылуулук пайда болду мамиледе, балдарыбыз менен отношениясы, ошондой эле финансыдагы отношенияларыбыз дагы заодно жолго коюлуп. Анан ошондо психология албетте мага жол болду, багыт болду. Нар жагы болсо кайра эле менин дээримден болду. Значит, менин ичимдеги дээримде катылып жаткан мудростьти, акылмандуулукту психологияга ачып берди десем болот. Түшүнүү го, эми психо деген бул жан дүйнө жөнүндөгү илим да. Ошондо мен жан дүйнөдө уктап жаткан нерселеримди, ойгоно албай калган потенциалдарымды мен психология аркылуу ачтым десем болот да. Чын эле мына азыркы күндө ушул психология илими абдан мындай бир актуалдуу, популярдуу болуп атат да. Эмнеге ушул психологдорго аябай муктаждык көп деп ойлойсуз, ушул именно азыркы замандачы? Туура анализ кылдыңыз. Психологиянын бир атасы бар, Маслоу деген. Ал адамдардын керектөөлөрүнүн, муктаждыктарынын пирамидасын ойлоп чыккан эмес, анализ кылып ошол нерсени аныктама кылып алып чыккан. Адамда дейт, биринчи дейт, выживание дейт. Адам төрөлдү, адам курсагы тоймоюнча башка нерселер жөнүндө ойлонбойт. Самый главный эмне болуш керек? Курсагын тойгузуш керек. Адам ач болбош керек. Андан кийин керектөөлөр, адамда үй жай болуш керек, акча болуш керек. Анан кийин безопасность деп коет, мындай кандайдыр бир коргоо болуш керек. Жашоосунда бир коргонууну тапты. Жашоосу уже анча коркунучсуз болуп калды. Анан бул экинчи стадиясы болду жашоодо өнүгүүнүн. Анан үчүнчү стадиясына келгенде адам статус,
же болбосо андан кийин статустан кийин неме издеп баштайт. Адам өзүнүн сезимдери менен эсептеше баштайт. Курсагы ачка отурган адам ички жан дүйнө же руханий дүйнө жөнүндө ойлонбойт. Ал только эмне кылыш керек, выживание кылыш керек. Значит, бул адамдардын акыл эси, аң сезими өсүп ошого жетилди деген сөз. Демек, ошол үрүнгө келип калдык. Өнүгүү болду. Неме ой жүгүртүүдө, мышлениеда өнүгүү болду. Анан уже биз эмне кыла баштадык? Жан дүйнө жөнүндө ойлоно баштадык. Руханий дүйнө жөнүндө ойлоно баштадык. Бул табигый нерсе. Жакшы нерсе экен. Конечно, жакшы нерсе. Өнүгүүдө биз адам катары өзүбүздү тааный баштадык. Жашаш үчүн мен айттым го семинарда. Жашаш үчүн акылдын деле кереги жок. Мал сыяктуу деле жашай берсек болот. Акыл таанууга берилди. Значит, биз өзүбүздү эми тааный баштадык. Ушундай. Мисалы, мурда ошол азыркы терминдер сиз эле жашаганбыз да, туурабы? Ооба. Ошо бир чети мындай таң калыштуу десең, чындык да, эмичи бул. Анан баягы самооценка деген сөз, өзүн өзү баалоо деген нерсе азыр айрыкча айымдар ортосунда аябай мындай трендте деп коеюнбу. Анан ошол самооценканын ушу азыркы жашоодо кандай ролу бар, мааниси бар? Психологияда самооценка бар. Анан кийин менин өтүп аткан темам бул истинная психология. Бул башка дүйнө. Бул руханий багыты психологиянын. А психологиядагы самооценканы алып карай турган болсок, бул өзүңдү өзүң баалоо. Эмне үчүн айымдарда ушул тема актуальна? Анткени бизде, айрыкча биздин менталитетте, же болбосо адам баласынын өзүнүн ой жүгүртүүсүндө ушундай инстинкт бар экен. Негедир биз уул төрөлгөндө сүйүнөт экенбиз дагы, ата дагы, эне дагы. Негедир кыз төрөгөндө анчалык эмес. Уулчалык сүйүнбөйбүз. Же болбосо көрдүңүз беле, уул тоет, кыз тоет көрүп атат деген. Уул кыз жаңы төрөлгөндө кыз той кылайын, кой түшөсүн кисейин, же болбосо кыз той кылайын, үй той, кыз той кылайын деген барбы, жокпу? Жок да. Жок да. Эмне кылышат? Үй той, уул той кылайын деп атышат. Анткени биздин мээбизге ошол нерсе сиңип калган. Сезимдерибизди өзүбүз билбейбиз, бирок передавать этилген ата энеден, генден. Биз уул төрөлгөндө сүйүнөбүз. Значит, биз уулду кабыл алдык. Анан кийин кыз төрөлгөндө сүйүнөбүз, бирок ал мезгилде деле бирок уулчалык эмеспи? Значит, кээде болсо, кээде бар мындай көз көрүнө эле наразы болгондор дагы бар. Ошентип биздин менталитетте, айрыкча Орто Азияда кыз келгенде анча кабыл алынбаган болуп эсептелинет дагы, биздин сезимдерибизге ошол нерсе жашап калат. Бул төрөлгөндө, даже курсакта кезде, даже ниетте калыптанган нерсе. Бул психологияда, истинный психологияда болсо самооценка деген нерсе жок. Мен өзүмдү өзүм баалай албайм. Анткени мен өзүмдү жараткан эмесмин. Мени ким баалайт? Мени жаратуучу зат өзү баалайт. Мен өзүмдү анын көзү менен карай турган болсом, анда менин баам чексиз. Анын көзү менен карай турган болсом. Мен өзүмдү өзүм баалаганга мен алым жетпейт. Мен өзүм жараткан нерсеме гана баалашым мүмкүн. Өзүм жараткан нерсе. Ошондой болсо да сөз мен аягына чыгарып коелу да, психология жагынан алып карап, ошо самооценканы жанагы эл эмне дейт деген бир рамка бар го. Ошол нерседен чыга албай жашагандар да көп да. Анан ушул дагы ушул самооценка менен байланыштуубу? Ооба, түздөн-түз эле байланыштуу. Мен өзүмдү тааный элек мезгилде менин көз караштарым сырттан көз каранды болот. Менин эмоциямды сырттагылар башкарат. Мисалы, сиздин настроениеңизди ким түшүрөт? Сырттан, сырткы чөйрө. Көбүнчө. Сиздин настроениеңиз эмнеден зависит этет? Көз каранды. Кимден көз каранды? Сөздөн көз каранды. Ситуациядан көз каранды. Мамиледен көз каранды. Жолдошуңуздун мамилесинен. Албетте. Балдарыңыздын мамилесинен көз карандыбы? Мынакей, мен өзүмдү тааныбасам, мен өзүм билбесем, мени сырттагылар башкарат. Качан мен өзүмдү тааныганда, мен билем. Менин формулам бар, менден башка эч ким жок. Бул истинная психологиянын формуласы. Мен аны кабыл алдым. Менден башка эч ким жок экенин түшүнгөндө, сырттагы адамдардын баары менин гана ички сезимдеримди чагылдырып берүүчү образдар экенин түшүнгөндө,
значит менин настроением менден гана зависит этип калат. Менден гана көз каранды болуп калат. Эми итогасы караңыз. Менин самооценкамды түшүрүүчү мен гана, чыгаруучу дагы мен гана өзү по идее. Сырттагылар менин настроениямды түшүрө албайт дагы, көтөрө албайт дагы. Чындыгына келгенде баардыгы менден башталат. Менин ичимдеги самооценкам 10 боло турган болсо, эч ким аны 8ге түшүрө албайт дегендей. Менин самооценкам 3 боло турган болсо, эч ким аны 10го чыгара албайт. Кимден башка? Менден башка. Мен өзүмдү тааныйм, табиятымды тааныйм, истинада эмне экенин, ким экендигимди тааныйм. Мен өзүмдү таанып бүткөндөн кийин эркиндик. Мен каалагандай самооценка коем өзүмө. Даже мен самооценка кое албайм. Мен өзүм кандай болсом ошол боюнча кабыл алам. Ошондо менин көз карашым сырттагылардан көз каранды болбой калат. Мен ойлоном да, мен азыр мындай кийинип барсам, тиги эмне деп ойлоп калат депчи. Ошондо мен өзүмө суроо берем. Менден башка эч ким жок болуп турган болсо, мен ким жөнүндө ойлонуп атам. Мен эмне кылам, көзгө карайм, өзүмө жаккан кийимди кийип кете берем. Бирөөлөр жөнүндө ойлонбойм. И так далее. Калган нерселерди деле ушинтип чечип алсак болот. Бул истинный психология. Психологияда деле ушундай. Бул чыныгы нерсе, бул акыйкат нерсе. Мен өзүм тааныгандагы нерсе. Психологияда ар кандай техникалар бар өзү. Бирок мен алардын баарын кылып көрдүм, алар иштебейт. Сиз ошондо психологиянын мыйзамдарын деп коесузбу? Алар четке кагасыз. Мына 13 жыл болду. Мен четке какпайм, ал жол болду мага. Инструмент болду. Бирок мен алардын баарын кылып көрдүм. Алардын баары временный болду. Мисалы, кандай техникасы бар? Мисалы кандай? Мисалы айымдардын көбүнө өзүм үйрөттүм даже. Биринчи уборкадан баштагыла дедим. Уборка менин үйүм порядок боло турган болсо, значит менин настроениям ошондон зависит этет. Менин жашоомдо да порядок болот, жумушумда да порядок болот дедим. Ооба, ал иштеди. Временно иштеди. Анан эмне дедик биз? Давай өзүңөрдү ухаживать этпей, карабай жүрө бересиңер дагы, анан жолдошуңар кетип калат, измена кылат дедик. Анан элдин баары эмне болуп баштады? Салонго барып баштады, сулууланып баштады. Көйнөктөрдү түрлөп кийет, ич кийимдерин алмаштырат, сонун кылып. Кылыктанып баштады, бирок эмне болду? Дагы деле көз измена. Анан кийин келет мага 2 дипломум бар. Укмушмун. Салонуна бардым, өзүмдү аябай ухаживать этем. Гуччи, Дольче Габбаналардан кийинем. Французский духилерди sevинем, бирок күйөөм измена кылат. Ал кыздын карасам ички состояниясында тревожность, же болбосо аябай тынчсыз. Күйөөсү келет, тынчтык таппайт. Анан эмне кылат? Тынчтык таппаган жерден адам алысыраак болгусу келет. Ким тынчтык берип койгон болсо, ал жака кете берет. Анткени эркектер бар го, сезимдерге охота жасайт. Ошондо дагы сезимдердин эң күчтүүсү бул тынчтык тапкан сезим. Мындай божественный сезим бар да, тынчтык тапкан, сүйүү тапкан сезим. Кимде ошондой болсо, эркек ошол жака кете берет. Тыпырчылап эле атсаңыз, сиздин жаныңызда ким турушу мүмкүн? Максимум 1 саат турасың, интервью бүткүчөң. Сизде покой болсо, сүйлөшүп отура бересиң, турабы, жыргап, ушундай. Вот жана энергияны дагы, аялдык энергия боюнча сурайын деп атам да. Энергияны деле аял күйөөсүнө берсе жакшы жыйынтык болот. Материалдык жактан бир өсүү болот дегендерге кандай жооп бересиз? Психология, истинная психологияда бул да барбы? Бар, конечно, бул мындай точкасы го истинная психологиянын. Кыргызда аябай жакшы сөз бар, ошонун ичинде бүт философия ошонун ичинде. Гелиндин аягынан, койчунун таягынан деген бир эле сөз бар. Ошол менен эле аялдык энергия, энергетика эмне экенин бүт баарын ачып берип коюшкан, түшүнүшкөн аны кыргыздар. Эмне болот? Бир келин келет. Анан кийин эле иштери жүрүшүп, малдары деле көбөйүп, мурун бирден тууган уйлар, бирден тууган койлор 2ден тууй баштайт. Анан ошентип эле түшүмү деле жакшы боло баштайт кыргыздар. Карайт дагы, бул келиндин аягы жакшы экен деп ошентет. А на самом деле ал келиндин энергиясы таза. Ички сезимдери ток. Аябай мүмкүн бактылуу үй бүлөдө чоңойгон. Жаман нерселер жөнүндө ою жок, кыжаачылык жок.
Ал эмне баладай болуп, помпой ишин кылып, башкасын кылып жүрө берет. Төрөй турган болсо төрөп жүрө берет. А үйдө эмне болот? Өнөгө боло берет. Анан кийин эле бир сүлкүлдөгөн бир сулуу келин келди. Анча деле сүйлөшпөйт, бир нерсе болсо жакпайт. Мунусун көрсөтөйүн десе аны жакпайт, тиини көрсөтөйүн десе аны жакпайт. Болор болбос жерден күйөөсү менен урушат. И ошого жараша семьяда деле эмне боло берди? Кыйынчылык боло берди. Туруп эле күйөөсү банкрот болуп калат, туруп эле мал өлүп, дагы бир нерсе болот. Анан кийин ушул сөздү чыгарып койгон. Келиндин аягынан деген. Бул келиндин энергетикасы, ошол адамдын энергетикасы. Ошондон зависить этет. Эмне үчүн? Анткени эң күчтүү сезим, энергия деле сезим да бул. Эң күчтүү сезим аялда болот. Эркектерде сезим жок. Алар көбүнчө интуиция, логика менен иш кылышат. Анткени биз эми психологияда, ошол тараптан изилденген психологияда аял киши жерден энергия алат. Биз жер эненин ролун ойнойбуз. Баягы бар го Чыңгыз Айтматовдо Толгонай менен жер эненин диалогу бар, экөө сүйлөшөт. На самом деле Толгонай ким менен сүйлөшөт? Өзү менен сүйлөшөт. Толгонай аркылуу жер аркылуу Толгонайдын образын чагылдырып берет. Чыңгыз Айтматов. Ошондо биз энергияны ошондо балдарыбызга, күйөөбүзгө берүүчү болуп калат экенбиз да? Биз беребиз. Аял киши жерден сезим берүүчү. Беребиз дегенде, э? Жерден алып беребиз дегенде кандай? Энергияны негизи өзү каяктан алабыз? Аз экенин, көп экенин. Энергия бар го бизге өзү. Биз төрөлгөндө эле энергия бар го, мына аба дем алып атабыз, ошолордун бүт баары жок энергия. Энергия жыш. Энергия менин ичимде дагы бар. Болгону мен сезимдериме жараша ошол энергиянын формалары өзгөрүлүп турат. Вибрациясы өзгөрүлүп турат. Баягы тынчсыздануу болгондо вибрация күчтүү болуп кетет, ал жерден эмне чыгат? Возможно, агрессия чыгат. Уулануу чыгат да, мындай образына алып кара турган болсок, ал жерде химиялык реакция жүрүп атат, ууланып атат. Ал ошол эле нерсе менен бүт баарын жаратылыштан кандай берилет? Мисалы үчүн бир бакта бир дарак неме шире басып калды. Ал эмне болот? Баардык бакты шире кылып салат. Бир жерде бир топ роза турду бир бактын ичинде. Ал аябай аңкып, гүлдөп, буркуруп атат. Бактын баары эмне болот? Роза гүл жыттанабы? Ошол сыяктуу биздин сезимдерибиз. Значит, ал бар, менин сезимдериме гана жараша формаларын өзгөртүп турат. Ошондо агрессивдүү аялдарда энергия аз деп түшүнсөк болобу? Энергиянын формасы башкача. Так. Жана семинарда дагы жакшы сөздөрдү айттыңыз. Ошол 3 нерсе эмнеге таасир этет дедиңиз? Баягы кыжаалатчылык, ачуулануу, дагы эмнени айттыңыз эле? Мен интервьюларда неме негизин кандай десем, бизде дин фанаттары көбөйүп кеткендиктен, анан өзүм кандай терең изилдебегендердин катарына кирем да. Мен психологияда кайсыл нерсе керек боло турган болсо, ошону гана, ошол теманы гана изилдейм. А бирок канча болду, бир 4-5 ай болуп калды, эми Куранды алып, анан башынан окуп баштадым. Анан мен кимде кыжаалатчылык болсо дедим, кимде критика, сын боло турган болсо, анан кимде кыжырдануу боло турган болсо, өзүнүн энергиясын өзү улап атат дедим. А диндин тили менен түшүндүргөндө, мисалы үчүн ширк деген понятие бар го динде. Ширк деген бул эмне? Перевод кылып бердимби? Бул Кудайга шерик деген. Мен критика кылдым. Мисалы үчүн сизди эмне кылып атам? Критика кылып атам. Боюң слишком узун экен, же болбосо кулагың эмне жакшы укпайбы? Же түшүнбөй атасың сен мени деп атам. Критика кылып атамбы? Же болбосо кеч келдиң деп критика кылып атам. А сизди ким жаратты? Кудай. Сизди, например, мен биринчи эфирге чыкканымда былжырабай тезирээк сүйлөсөң болбойбу дешет болчу. Аябай көп уктум ошол критиканы. Менин табиятымы ушундай алып Кудай жаратты. Мен ким болдум ошондо? Анын чыгармасы болдум. Анан бирөө отурду дагы былжырабай тезирээк сүйлөчү деди. Мен табиятымды эмне кылып атат? Кабыл албай жатат. Значит, каршы чыгып атат. Менин Кудайдын жаратып койгон табиятына каршы чыгып атат. Ошол.
И ошондой эле эмне үчүн кыжырданат дедим адам. Анткени адамдын шарты бар дедим. Шарттан алышат. Кандай шарт, например? Студия современный болуш керек, жарык болуш керек. Же болбосо сиздин кандай шартыңыз болду? Ровно 3-кө келип кал, 4-кө чейин гана интервью кылам дедиңиз туура. Анан мен 3:30 келсем эмне болот элесиз? Кыжырданат болчумуз. Анткени эмне үчүн мен 3:30 келдим? Мен пробкада туруп калдым. Бул ситуация эмне болду? Мен каалаган жокмун. Кудай тарабынан ушундай ситуация болуп калды. Мен ситуацияны да кабыл албай жатам. Шартым бар, вовремя келиш керек деген. Анан мен түшүнө албай жатам. Менин шартым бар, кыжырданып жатам. Анан мен шарт койгудай киммин? Шартты ким коюш керек өзү? Ситуацияны түшүнбөгүдөй мен киммин? Ал ситуация ким тарабынан болуп атат? Ушулардын баары ошол ширк деген понятияга жакын. Мен тиги затка шерик болуп атам. Тиги затка критика кылып атам. Мага критика, мен бирөөгө критика кылганым, анын чыгармасын кабыл ала албай жатканым. Сын айтып атканым. Истинная психология деген психология менен мындай дин көбүрөөк жакын окшойт, э? Көбүрөөк жакын. Истинная психология деген бул эмне? Ошо болмуштан келе жаткан эле адамдын ички дүйнөсү, жаратылышы, жараткан кантип жаратты, мен эмне кылышым керек, миссиям кандай, ошолор. Значит, бул нерселер динде бар. Болгону истинная психология ошол нерселерди психологиянын, академический психологиядан анализдеп, анан кийин экөөнүн карап көрүп, анан психологиянын тили менен чагылдырганда, же болбосо истинная психологияны жакшы түшүнгөн психолог бергенде ошол нерселерди адамдарга оңой берилет. Ушул эле нерселерди молдолор деле айтат. Бирок эмне болот? Алардыкын эмнегедир адамдар угушат, бирок кылышпайт. Качан анын больной точкаларын чечип, источниктерин, анан бул проблемасынын тамырын таап берип койгондо истинная психология аркылуу алар эмне болот? Кылбашка мажбур болушат. Кылбай койгонго болбойт уже аларга. Анткени алар уже түшүндү проблемасынын источниги кайсыл жакта экендигин. А молдо эмне кылат? Проблемасын көрбөйт да ал. Жөн эле Курандагы нерсени айтып коет. Анда чечим. Ошол экөөнүн тамыры барып жакындашып кетет. Жакындашып кетет. Так, анан бүгүнкү күндө ушул материалдык нерсе, баягы акча деген проблемалар алар дайыма эле актуалдуу. Анан мурда биз мисалы иштесең, эмгек кылсаң, акча келет деген эле бир эле түшүнүк менен жашачубуз да. Азыр кайра эле ошол баягы денежный поток, анан денежный блок, анан акчанын энергетикасы деген сыяктуу эмелер, түшүнүктөр, терминдер аябай көбөйүп кетти да. Негизи ушул истинная психологияда кандай экен? Ошондой да. Ошондой эле. Ошондой эле го. Кандай ал жерде сезимдер да көбүнчө. Анткени мен түшүндүм. Өзүмдө экспериментим, өзүмдүн изилдөөм болду да бул. Мен түшүндүм, жараткандын тили бар го. Бул кыргыз тили да эмес, араб тили да эмес. Же болбосо башка бир иностранный крутой тил эмес да. Анын тили менин сезимдерим гана экен. Ал менин сезимдеримди жакшы түшүнөт. Анан менин сезимдерим кандай сезимдер менен көп жашасам, менин жашоом ошону бере берет. Ал берүүчү го. Анан байлыктын сезимдери деп берилет ал жакта. Ошондой эле жокчулуктун сезимдери деп берилет. Жокчулуктун сезимдери менде дайыма жашайт. Жокчулуктун сезимдери кайсыл? Жоготуу коркунуч. Мен дайыма жоготуу коркунучунда жашайм. Мен даже магазинге кирем го, например, ЦУМда аралап жүрөм. Зарага кирем, Мангого кирем. Анан бир Массимо Дутти кайсыл бар итальянский бутик барбы? Бир итальянский бутикке кирсем, Мангодо 5 миң деп турат костюмда, ал жака барсаң 35 миң деп турат. Мен эмне кылдым? Ошол костюмду алгым келип атат, бирок эмне кылдым? Акчамды жоготуудан корктум. Эмне болду менде? Костюм жагып атат, бирок түпкү сезимде жоготуу коркунуч. Жагып атат.
Анан мен ал жерден албай чыгып келе берем да мангодон алып алам. Эмнеден улам мен ошентим. Анткени менде жоготуу коркунуч. Ошентип мен билбейм, бирок дайыма жоготуу коркунучу мени коштоп жүрө берет. Даже продукт алганда, даже бирөө туулган күнгө чакырганда, даже бирөө тойго чакырганда дейли, же болбосо бир иш баштаарда. Мени жоготуу коркунучундагы сезим мени ээлеп алган. Ошентип анан кийин мен бирим эки болбойт, иштейм, акча табам, бирок болбойт, байып кетпейм. Иш кылам, бизнес баштайм, бирок укмуш болуп кетпейм. Анткени эмне болду? Сезим. Менин сезимим дайыма жоготуу коркунучунда жашайт. Тескерисинче, байлыктын сезими бул токчулук. Токчулук жана ишеним. Менде пока эч нерсе деле жок, мен жүрөгүм ток бирок. Мен ишенем. Бир нерсе болуп кетишине ишенем. Анан ток бейил адамдар бар көбүнчө. Аябай ток бейил. Ток бейил адамдар бактылуу болушат. Ошондо байлык эмне болот? Материалдык дүйнө эмес, состояние эмес, байлык, ток бейилдүүлүк болот. Ички дүйнө. Ички дүйнө болот. Арстан жок болсо коен эмне кылат? Алсыз. Ага таянганда коен күчтүү. Кыйын боло берет өзүнчө. Арстан экөөбүзгө ким чыгат деп элечи. Ошол сыяктуу мен жаратканга таянганда мен күчтүү болом. А өз алдымча болгондо мен алсыз болом. Алсыз болгондугумду мен эске салып турушум керек. Дайыма ага таянып турушум керек. Истинная психологияда ушул нерсени эле түшүнүп алсаңыз, ошол бир техника. Дайыма суроо берип эле өзүмдү эскертип тура берем ким экендигимди. Анан эми бар эми ичинде семинарда мындай катышып, кайра окуганда адамга жеңил түшүнүктүү болот. Жанагы ойдун кыялды материалдаштыруу деген нерсе деле ушул жакта окшойт да. Бул иштейт, бул закон. Мисалы кандай деп ойлойсуз? Бир мисалды келтирип берсеңиз, мен ушул нерселер жөнүндө кыялданам деп. Көбүнчө. Мен кыялдарым бар, ишке ашканда эле. Да, бар. Түгөнбөйт калбы? Ал түгөнсө жашоо уже түгөнүп калат. Да. Ошону кандай кыялданыш керек? Анын деле бир жолу эрежеси бар го? Кыялданганда көбүнчө айтышат эмне дейт? Здесь и сейчас деп айтышат да. Здесь и сейчас дегенде сен кыялдарың уже орундалды. Орундалгандан кийин кандай сезимде жашайсың? Мисалы, оператор, сиздин немеңиз барбы? Машинаңыз, үйүңүз барбы? Жашпалы, жеткенге чейин эмне болдуңуз сиз? Машина, үй бар да. Жеткенге чейин ниет кылып жүрдү. Ниет кылып жүрдү. Көбүнчө эркектерде сезим анча иштебегендиктен алар ниет кылышат, ошого ишенет. Аялдар бар го, өздөрү ниет кылып дагы бияктан эмне болуп калсачы, андай болуп калсачы деп эле кайра болбогон нерсени тарта беришет. Анткени сезим күчтүү. Мен эгер Америкага барып жашаганды каалай турган болсом, мен үйүмө эмне кылам? Америкадагыдай атмосфера түзүп алам. Мен уже ошол состоянияда жашайм. Сезимдеримде эмне болду? Мен Америкада жашап атам. Значит, ал нерсе бир күн болсо бир күн баары келет. Анткени сезимдерди жараткан түшүнүп атат, кабыл алып атат. Бул туура. Ушул нерсени кылыш керек. Бул истинная психологияда ниет плюс аракет деп аталат. Ниет кылам. Ниетим ким үчүн? Мен эмне үчүн Америкага барышым керек? Мен өзүм корыстный целим менен Америкага кетип калсам, анда кыйналам. Мен эгер жараткандын улуу планына кирейин деп, же болбосо жараткан үчүн деп Америкага бара турган болсом, мен кыйналбайм. Анткени мен кимге иштеп атам? Мен кулмун го, падышага иштеп атам. Падыша мени защита кылат. Падыша келген кеткен расходторум, аякта болгон жашоолорум бүт баарын пландайт. Мен жөн эле эмне кылам? Кызмат кылам Америкага барып алып. Эми бул мисал. Сөзсүз эле Америка эмес, Америка дегенде болгону биз мындай великий нерселерди түшүнөбүз го. Ошондой. Американская мечта деп. Мезге ошентип киргизип коюшкан да, алар молодец. Мен там берем аларга. Сезимдерди Американы ушинте беришип, сезимдерибизге киргизип койгон да ошол нерсе. Дүйнө жүзү боюнча го, бир эле биз эмес. Ошон үчүн агылып кетип атат. Ошондой.
Көрдүңүз, биз эмнесине суктанып кетип тазалардын? Суктанып турган эч нерсеси жок. Суктанып турган нерселер бизде го. Значит, биздин эмоциябызды, сезимдерибизди ээлеп алды алар. Великий нерселер менен ээлеп алды. Улуу нерселер менен. Анан жанагы иши жүрүшпөстүк, канча аракет кылса деле такыр мындай болбой аткан нерселер алар эмнеге байланыштуу болот? Кээ бирлердики болсо ошол эле ишти кылат, бирок өзүнөн өзү мындай улап кете берет да. Ошолорду мен жакшы бөлүп бердим. Бүгүн семинарга катыштыңыз. Бул биринчи эмоциядагы, акылдагы сезимдер, душада. Акылдагы сезимдер бар, анан түпкү сезимдер бар. Мен не дедим? Бир кумурска семинарга барат, анан не деп айтат? Тренер. Чыгышты көздөй кете бере турган болсоң, ошол жакта финанс эркиндигине чыгасың дейт. Анан кумурска келет, 3 жыл чыгышты көздөп жүрөт, 5 жыл чыгышты көздөп жүрөт, такыр эле финанс эркиндигине жетпей коет. Анан кайра келип баягы тренерге айтат: "Сен айттың эле го, чыгышты көздөп кете берсең, финанс эркиндигине чыгасың дедиң эле го, болбой атат" десе. Кумурска, сен каякта кетип атканыңды билип атасың, сен пилдин үстүндө кетип атат экенсиң го. Пил болсо батышты көздөп кетип атат дейт. Анан не дейт тренер? Эгер пилди, башын, чыгышты көздөтүп койсоң, сен уктап жатсаң деле баары бир чыгышка жетесиң го, финанс эркиндигине жетесиң дейт. Бул дегени менин түпкү сезимдерим. Мен түпкү сезимдеримде дагы эле өзүмө таянып атам. Түпкү сезимдеримде менин корыстный целдерим бар. Мен ниет кылган жокмун, жөн эле аракет кылып атам. Ниет деген бул не дедим? Бул дайыма кылган ишиңди ага багыштап, жараткан үчүн деп, дайыма ага таянып иш кылуу. Ниетти алып салып эле жөн эле аракет кыла бере турган болсо, ал түйшүктөнүү болуп калат. Мен не кылдым? Жөн эле түйшүктөнүп атам. Пил батышты көздөп кетип атат. Мен түйшүктөнүп атам 5 жыл чыгышты көздөп. Жыйынтыгы жок. Андан көрө ниетти кошуп кой деп атат ошол жерге. Пилдин башын бул жака буруп кой деп атат. Сен жаткан учурда деле пил алып барат сени деп атат. Бул деген албетте диванда жатып ал деген эмес. Болгону ниетти кошуп кой деген сөз. Мен семинарда үйрөттүм, жаратканга тапшырыш керек экендигин. Андан кийин не кылды адамдар? Жаратканга тапшырды акылында, бирок по факту келгенде баягы программа бар да, подсознанияга өзүнүн күчүнө таянып кайра өзү чечип баштады эртеңки күндө. Бул напси. Бул напси. Мен анткени напсини эмне кылып койдум? Тойгузуп койдум. Эмнеге тойгузуп койдум? Түйшүктөнүүгө, ойлонууга, кыжалат болууга тойгузуп койдум. Менин напсим кыжалатчылыкка тоюп алды дагы, ал не кылды? Дагы бер деп атат. Давай, сен өзүң чеч. Мисалы, үй бүлөдө аял менен эркек. Аял дордойдо аябай жакшы акча табат, күйөөсү үйүндө отурат, шофер. Анан не кылды? Акчанын баарын мен таап атам, мен кылып атам деп турган бардык проблеманы аял чечип баштады. Бул программага кирип калды. Анан мага семинарга барат, мен үйрөтөм. Сиз чечкен сайын күйөөңүз алсыздана берет дедим. Аны билди. Бирок дагы эле чечип атат. Эмне үчүн чечип атат? Анткени напсини ошол чечүүчү нерсеге тойгузуп койгон. Ал напси жөн жатпайт, напси дагы чеч дейт. Сен напси шылтоолорду айтат. Напси варианттарды көргөзүп берет. Сен таап атасың го акчаны итак эле. Бул эмнени чечмегиле? Бул 5 жылдан бери, 10 жылдан бери отурат го итак эле. Сен кылып атасың го. Баланы төрөгөн сен, үйдү алган сен, машинаны алып минген сен. Бул эмне кылды деп аны не кылат? Факты менен вариант көргөзүп берет. Напси. Напси качан мени башкарат? Напси аябай кир болгондо мени башкарат. Напси бул баягы ойдун териси сыяктуу. Ойдун териси кир болуп катып турганда мен аны эч нерсе кыла албайм. Аны не кылам? Баш ийдириш үчүн, напсини баш ийдириш үчүн биринчи баягы ойдун терисин айранга 2 күн чылап, тазартасын, ашатат анан кийин. Мен чоң атам уста киши болгон. Ашатканда анан кийин таптаза болуп биринчи тазарат, анан жумшарат. Жумшарганда каалагандай формага келтирип аласың. Значит, эмне үчүн мен акылым жетип атат, бирок по факту келгенде кыла албай жатам, анткени менин напсим кир болуп атат, мен аны башкара албай жатам. Напсини тазартуунун жолдорун именно ушул семинарларга келип үйрөнүшөт адамдар. Напсини тазартыш керек. Напси деген эго деген сөз да популярный болуп кетти. Мен эгом ушундай, мен эгомду сындыра албай атам. Менин эгом күчтүү деп айтышат.
эго күчтүү болбойт. Эго кир болот. Анан таза болот. Напсим тазарганда ал мени периште кылбаган нерселерди кылдырат. Напсим тазарганда мен адамзат үчүн кызмат кыла баштайм. Анткени напси бар го, бул стимулятор. Мен эмнени тойгузсам, ошону бер дей берет. Мен илим менен тойгузсам напсини, давай дагы илим дейт. Мен миллион менен тойгуза турган болсом, бизнес менен тойгуза турган болсом, дагы миллиард дейт напси. Магнит сыяктуу экен да? Напси мени күчтөндүрөт тескерисинче. Болгону напсини тарбиялаш керек. Эмне менен тойгузгонду мен чечем. Анткени сезим го ал деле. Ушундай. Адам өз алдынча тазарта алабы, мисалы? Ооба. Мен ким экендигимди билем. Мен напсини биринчи тааныйт, адам өзүн тааныйт. Өзүн тааныгандан кийин бар го мага жардам берүүчү күч. Баарын андан сурай берем, мага тапшыра берем. Ал мага эмне берет? Сезимдерди жиберет, ал мага энергия жиберет. Напсинин биздин сабакта бар да, напсинин тазаруу даражалары. Адам дейт, малдан дагы жаман нерселерди кыла алат дейт. Мал кылбаган нерселерди дагы кыла алат дейт. Анан периште кылбаган нерселерди дагы кыла алат дейт. Ошонун напсинин даражасы жөнүндө айтат. Анан мисалы мал бар го. Мал бири-бирин кемсинтеби? Кемсинтпейт, малдар. Бири-бирин ушактайбы, ушактабайбы? Ушактабайт. Анан бирок адам ошол нерсени кылып атабы? Кылып атат. Значит, мен малдан да төмөн даражага түшүп кетет экенм. Напси бул. Грязь болгондо, напсиде кир болгондо. А эгер напсимди тазалап алсам, анда периште кылбаган нерселерди кыла алат экенм. Бул деген, значит, менин ичимде бир великий күч бар деген сөз. Напсинин перепуталась. Ошо сиздин семинарыңызга келип, окууларыңызды окуп аткандар, ушул нерседен жыйынтык чыгарып аткандар көп болот абы? Мен аны действительно мындай деп айтышым кыйын, бирок почти 80-90% мышлениеде, ой жүгүртүүдө өзгөрүү болот. Жашоо жөнөкөй эле турбайбы, мен өзүм эле тата алдаштырып аткан турбаймбы депчи. Жеңилдик, биринчи жеңилдик пайда болот. Жеңилдик пайда болгондон кийин калган нерселерди адам проблема катары кабыл албайт. Ал дайыма өзүн эмне кылат, сезимдерин аңдаганды үйрөнөт. Мен эмне кылып атам бул жерде? Падыша болуп атамбы же кул болуп атамбы деп. Ролдорум алмашканда мен кыйналам го. Анан мен өзүм ролума түшөм, анан кийин уже дальше чечип кетем. Андан аркысы өзү ар кимди өзүнүн күйөөсүн өзүнүн ордуна коюш керек турбайбы? Менден башка эч ким жок. Ал мен кайсыл ичимдеги кайсыл проблеманы чагылдырып атат же кайсыл сезимди чагылдырып атат. Мен баардык нерсени өзүмөн издеп калам. Таладан издеген жакшыбы же өзүмөн издеген жакшыбы? Оңой болобу? Чечүүчү жол да өзүмдө болот. Таяна турган нерселер бар, кыла турган нерселер бар, оңой болот. Ооба. Мен канча болуп калды? Биз духовный практикалар менен заниматься эткенибизге 1 жылдан ашып калды. Көпчүлүк врачтарга сөз келтиргим келбейт, эми көп жылдан бери ооруп айыга албай жүргөндөр айыктык деп келишет. Бирок мен бир дагы мен кылып өрдүм дегенден алысмын. Ал өзүнүн эле аракети го. Болгон мен эмне кылам деме, оңой жолдорун көргөзүп берип коебуз. Өздөрү заниматься этишет, өзү менин үстүнөн иштегенди үйрөтүп коебуз. Мисалы үй бүлөдө аялдар азыр көп умтулуп атпайбы ушундай өзүн өзгөртүүгө? Аны аял кылганы менен ошол эле күйөөсү мисалы психологко баргысы келбейт, өзгөрүүнү каалабайт, кылбай койсо деле жыйынтык боло береби? Албетте. Мени башка эч ким жок го. Мен тазарсам, менин терезем да тазарат. Анан мен терезеден сыртты тунук көрө баштайм. Жолдошум менин кызым болуп атпайбы? Мен жолдошумду түшүнө албай атам на самом деле. Баардык суроону мага берем. Мен жолдошумду мен тазарганда башкача көз менен карап баштайм. Мурда критика кылат элем го, сындайт болчу. Мурда шартым бар эле го, мындай болуш керек, андай болуш керек деп. Азыр өзүмдү тааныгандан кийин мен жолдошум кандай болсо ошол боюнча кабыл алам. Анан эле жакшылап карасам, семинардан кийин жолдошум бир периште жатат го диванда.
Аялдарга караганда эркектерде большинствода табият ошондой. Грязь, напси анчалык эмес, кир эмес. Булар баладай эле болушат. Эми мага ким келсе, эркек келеби, аял келеби, мен өзүң тааныганды үйрөтөм да. Өзүң тааныганды үйрөткөндө менден башка эч ким жок болот. Ал менин ичимди чагылдырып аткан күзгү. Ошонун эле кырларын үйрөтүп коебуз. Анан адам өзүн тааный баштайт. Өзүнүн ичин башка бирөөлөр аркылуу көрө баштайт. Ошо жанагы напсини тазартыш үчүн аппак кылып жана уйдун терисиндей кылып тазартыш үчүн канча убакыт талап кылынат? Убакыт деген нерсе да өзү напсинин иши го. Напси анткени дайыма шаштырат да. Биринчи напсинин табияты шаштыруу. Дайыма шаштырат. Эмне үчүн мен убакыт деп сөз кылып атам, анткени мен пока что напсиде турам. Напси мени эгер рух башкара турган болсо, анда рухта убакыт деген нерсе жок. Жаратканда Кудайда убакыт деген нерсе жок. Ал кааласа 1 секундта, кааласа 1 түндө, кааласа 6 айда, 1 жылда сизди өзгөртүп кое алат. Мен күтпөйм. Мен эмне кылам? Падышанын кыл дегенин кылып эле жүрө берем. Ошондо мага жеңил болот. Напси карым-катыш аркылуу тазарат. Менин мүнөзүм, менин чындап эле кулчулугум, же болбосо служениям жаратканга кылган карым-катыш аркылуу билинет. Эмне үчүн? Анткени ошол нерсени кылсын деп мага кимдерди берди? Жолдош берди, бала берди, кайын журт берди, ата журт берди дегендей. Мен ошол карым-катыш аркылуу напсини тазартам. Мен канчалык мамилем аларга сый урматта, сүйүүдө болгон сайын мен напсим тазара берет. Ошентип эме кылабыз, тарбиялайбыз напсини. И ошондой эле служение аркылуу, кызмат кылуу, жаратканга кызмат кылуу аркылуу тазаланам. Только цель бирөө болот, максат ага кызмат кылуу болот. Ошондо мен тазарып кете берет напси. Муну ошондо психологиянын жаңы бир багыты десек болобу, э? Бул бар го. Биздин БЗЧ деген бар эле. Тарыхта. Ошондо бар нерсе го. Биз буга чейин билбей калганбыз ал нерселерди. Сүңгүп кирген сайын ошолорду биз тааный баштадык кайрадан. Көрсө БЗЧда жашоо оңой болгон экен. Биз кийин эле цивилизованный мир аны муну деп атып эле жашоону деталдаштырыбыз. Булардын баары маркетинг. Жашоонун өнүгүшү, цивилизация, же болбосо психологиянын вау деген жактардын бүт баары жок эле маркетинг бар такалат.